Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Учурда окуучулардан же студенттерден кантип тест алсам болот деп ойлонуп жаткан болсоңуз, анда мен силерге телефондон эле онлайн тест түзүп тест алышты көрсөтмөкчүмүн. Ал үчүн биринчи биз Google'га киребиз. Бул жерге поиск деген жерге жазабыз Google форма деп. Мынакей жазгандан соң Google форму бесплатно создавайте деп чыгат, ошону басабыз. Анан бул жерде открыть Google форму деп турат, ошону басабыз. Мынакей биздин суроолорду жазганга даяр бет ачылды. Бул жерден новая форма дегенден баштайбыз. Новая форма деген жерге сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздердин атын жазып кетсеңиздер болот. Мисалы үчүн математика тест номер 1 деп койсоңуздар болот. Эгерде сурамжылоо боло турган болсо сурамжылоо деп койсоңуздар болот. Анкета түзө турган болсоңуздар анкета деп койсоңуздар болот. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн жаза кетейин. Азыркы учурда онлайн сабактар жүрүп жатат. Келиңиздер ата энелерден сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Мына ата энелерден сурамжылоо деп жаздык. Мына описание дегенге ата энелерден сурамжылоону ким жүргүзүп жатат? Сиз кимсиз? Ошону жазайлы. Ош шаарындагы Барпалыкулов мектеп гимназиясынын соц педагогу Эркебай кызы Наргиза дейини. Эгерде класс жетекчи болсоңуз, класс жетекчимин деп жазың. Ал өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз. Бул жерде вопрос без заголовка деп турат. Ушул жерге сурооңузду жазыңыз. Биринчи сурообуз башталды. Ата эненин аты жөнү дейли. Ата эненин аты жөнү. Мынакей суроону жаздык. Эми бул жерде один из списка дегенди басабыз. Басып, бул жерден текст строка дегенди тандайбыз. Акырында мына обязательный вопрос дегенди белгилеп коебуз. Себеби биздин бул сурообузга ата эне сөзсүз жооп бериши керек. Мынакей биз белгиледик. Белгилегенден соң мына эң четтеги плюс белгини басып, кийинки суроону жазсак болот. Мына мен плюсту бастым. Кийинки сурообузду жазабыз. Балаңыздын же кызыңыздын аты жөнү дейли. Кызыңыздын аты жөнү. Кайра эле один из списканы басабыз. Текст строканы тандайбыз. Мына жана мен айткан бул жерде обязательный вопросту басабыз. Мынакей бастык. Кийинки плюсту басып, кийинки сурообузга өтөбүз. Балаңыздын же кызыңыздын үйдө окуганга шарты барбы дейли. Азыркы ситуацияны сурап көрөлү. Кызыңыздын үйдө окуганга шарты барбы? Мынакей жаздык. Один списканы басабыз. Текст строканы тандайбыз. Дагы эле обязательный вопросту басып. Мынакей бастык. Ушул сыяктуу кылып ар бир сурооңуздарды ушинтип жазып чыгасыздар. Жазып чыккандан соң мына 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басып настройкага киребиз. Настройкага кирсеңиздер, мына бул жерде тести деп турат. Эгерде сиздердин мына түзгөн суроолоруңуздар сурамжылоо эмес тест боло турган болсо, мына тест дегенди белгилеп коесуздар. Мынакей мен азыр белгилесем көрсөтүп берейин силерге. Мына
мен белгилегенде автоматтык түрдө ылдыйында белгиленип калат. Сразу после отправки формы дейт. Алар жооп бериши менен сизге жооптор келет. Мисалы үчүн незачастенные ответы, правильные ответы, балл за ответу дейт. Туура жооптор, туура эмес жооптор балдардагы автоматтык түрдө көрсөтүлсүнбү дейт. Кааласаңыз ооба кылсаңыз болот, кааласаңыз жок, птичканы алып койсоңуз болот. Негизинен ар бир тест мындай оригиналдуу болгон жакшы. Эң акырында автоматтык түрдө бала мисалы үчүн тестке жооп жазгандан кийин анын канча балл, канчасы туура эмес экендиги көрсөтүлгөндүгү жакшы да. Алар канча балл алгандыгын автоматтык түрдө көрө алат. Эгер бул птичкаларды сиздер койсоңуздар, тестти басканда эле автоматтык түрдө өзү коюлуп калат. Андан кийин тест койгондон кийин мына сохранить деп басып коесуздар. Биздики азыр тест эмес, ошон үчүн мен бул тест дегенди өчүрүп коёмун. Себеби меники сурамжылоо типа анкета түрүндө болду. Эми артка чыгабыз. Дагы бул жерден мына 3 бурчтук белгини басабыз. Басканда эле бизде мына экинчидеги белгини белгилейбиз. Басабыз. Мына экинчидегини басканда бул жерде азыркы биздин жазган тестибиздин сурамжылообуздун ссылкасы узун болуп турат. Аны кыска кылыш үчүн мына короткийге птичка коебуз. Короткий дегенге птичканы басабыз. Басканда бул жерде копировать деп чыкты. Копировайтты бассак, мынакей бул жерде биздин ссылка кичинекей болуп көрүнүп калды. Мынакей копировайтты бастык. Эми назадты басып, бул жерде мына ответыга киребиз. Ответы деген жерге кирип, бул жерде карасаңыздар, принимать ответы деп турат. Бул жерде принимать ответы деп турат. Эми биз мына жашылды басып, автоматтык түрдө бизге жоопторду келе турган кылабыз. Ал үчүн мына новая форма дегенге мисалы үчүн соцпедагог деп жазып коелу. Соцпедагог деп жазып койсок, биздин телефонубуздагы Google дискке автоматтык түрдө папка ачылып, биздин ата энелердин жөнөткөн жооптору ошол папкага келе баштайт. Мына соцпедагог дедикпи, анан создать дегенди басып коесуздар. Создать дегенди басып койсоңуздар, автоматтык түрдө не болуп калат, сохранение болот ошол Google дискке ата энелерден келген ответтер. Эми артка кайтып чыгабыз дагы. Артка кайтып чыгып, жана биз копировать кылганбыз ал ссылканы. Мисалы үчүн ошол группага жөнөтүп, ата энелер группасы деп элестетиңиздер, ата энелер группаңыздарга жибересиздер. Же болбосо класс жетекчилерге өзүнчө сурамжылоо анкета түзгөн болсоңуз, аны жибересиз. Мына тип ссылкасы копировайтты вставить кылдык. Эми мынакей ылдыйга мына ата энелерден сурамжылоо деген биздин мына ушинтип чыгат. Бул белгини бассак, автоматтык түрдө аларга түшөт. Эми сиз WhatsApp'тан жөнөттүңүз дейли. Эми сиз кантип көрөсүз жоопторду? Ал үчүн бул Google диск баардыгыбыздын телефонубузда бар. Дискке киребиз. Мынакей. Жана биз соцпедагог деп ачкан болчубуз. Туурабы? Соцпедагог деп ачып койгон болчубуз. Эми ошону басабыз. Басканда жана биздин сурамжылоого жооп берген ата энелердин жооптору автоматтык түрдө түшкөн болот. Мынакей өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Мынакей.
ушинтип окуучулардан дагы тест алсаңыздар болот. Окуучулардан эгер тест ала турган болсоңуздар, окуучулардын тесттердин жооптору алардын саат канчада жооп бергенине чейин мына сааттары менен фамилияттары, кайсы класс экени, мына кантип жооп бергениге чейин автоматтык түрдө сиздерге түшөт. Ошол сиздерге жардам тийгенине кубанычтамын. Эгерде сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар.